Мүнөздөмөнү мына мынтип жазабыз. Менин классыма киребиз. Ар бир класс жетекчи өзү жазат да. Классыма киребиз. Класска киргенден кийин портфолиого киребиз. Портфолиого киргенден кийин мына өзүбүздүн классыбыз чыгат. Меники мисалы үчүн 10 класс азыр. Ошо 10 классты 2 жолу басканда мен 10 классымдын списоги чыгат. Ошондо бир окуучуну тандайын. Аны 2 жолу басканда окуучу жөнүндө маалыматтар чыгат мынакей. Ден соолук, сабактан тышкаркы ошону жылдырып алып туруп эң аягында мына мүнөздөмө деген бар. Ушуну басканда мүнөздөмө кошуу деген кнопка бар. Ошо мүнөздөмөнү кошобуз дагы. Бул жака мүнөздөмөнү жазабыз. Же болбосо мүнөздөмөңөр эгерде өзүнчө Word вариантта бар болсо, аны сохранить этип, бул жака копировать этип, ставить кылып туруп, анан кийин сохранить этип койсоңор болот. Мисалы жазып бүтсөңөр, анан кийин маалыматты сактоо деп койсоңор, ошентип мүнөздөмө сакталып калат. Аны бардыгы мисал үчүн.